Мен апам качып болуп калган. 6 жыл болду быйыл. Атамы чынын айтканда практически тааныбайбыз деле, азыр көрсөк. 2 жылдан бери кыздарды үйрөтүп, өзүмө жардамчы алып, ушинтип азыркы учурда иштеп атам. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биз жалпы жамаатыбыз менен азыр Саламаттын колунан көрүү төгүлгөн кыйын кыздын үйүнө келип жатабыз. Эгерде сиздерге биз жасап жаткан ишибиз жаккан болсо, анда лайк басууну жана комментарий калтырууну унутпаңыздар. Аты жөнүм Назира Бердигулова. Биз баштадык. Тегече саламатчы калтыр кандай? Жакшы. Ай, 8 этажга чыгам депчи. Чарчадым го. Мындай сага таттууларды көтөргүлө келем. Келиңиз. Куш келипсиз. Сиз үчүн бүгүн аябай сонун тамак жасап берем, буюрсам. Анайын жакшы эле. Аябай жакшы, сонун буюрсам. Жүрүңүз. Саламаттындагы ашканасына баш бактык. Бүгүн бизге Саламат өзгөчө манты жасап берем дейт. Эң жакшы көргөн тамагы мант экен. Ал эми Саламат бизге айтып берсин, манты жасоодо бизге эмнелер керек? Мантыны өзгөчөлөнүп жасасаң керек, эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эмнелерди кошо аласың? Бизге эт керек, анан пияз, анан сөзсүз түрдө туз жана атайын кара мурчтар керек болот. Приправалардын жардамында азыр сонун мант жасайбыз. Мен пияз ачы берейин, сен пияз тургайын, маегибизди жакшы мотивация менен баштайлы. Негизи ушул өзүңдүн кол өнөрчүлүк менен алектенгенине канча жыл болду? Эмне үчүн ушул өзгөчө гүлдөргө жакын болгон, балким башка нерсе жасасам деген да ойлор болду беле? Гүлгө жакындашып калганым бул мындай чындыгын айтканда өзүмө деле мындай жаңылык болгон. Жаңы баштап атканда мындай эч нерсени билбей эле, мурда кийин жасап көрбөй эле, мындай карап көрүп туруп эле мындай. Кандай айтсам, сразу эле тартып кеткен да өзүнөчү. Жасаш керек болуп калганда ошондон кийин. Ошондон кийин эле жасап кеттим. Азыр 2 жылга уже жакындап баратат мынакей. 2 жылдан бери кыздарды үйрөтүп, өзүмө жардамчы алып, ушинтип азыркы учурда иштеп атам. Мындай башка жумушка кетсем деген деле ой болбойт. Мындай кызыгыч деле болбойт да. Себеби көбүнчө мындай башка чет жактан буйрутмаларды беришип, анан өздөрү келише албаганына байланыштуу үйлөрүнө жиберишет да. Апаларың куттуктап келгени. Анан барсаң ушунчалык мындай таң калуу менен мындай разы болушуп. Разы болушуп, сүйүнүшүп, ушунчалык кубанганын көргөндө мындай кайра эле дагы ушундай ападан бир 5-6сына дагы кубанткым келе берет да, кайра элечи. Кайра эле жасап баштайсың. Бирок жасабайм деп айтып туруп кайра келип жасайм да. Артынан мындай сонун кол өзгөрүп турат да. Буну жасоодо сага канча убакыт керек? Ушул гүлдү жасаганга мага чынын айтайын 2 күн убактым кетти. Толук 2 күн убактым кетти. Себеби бунун сыртындагы мындай башкача кылып жасадык да. Сыртына обой чаптабызда, наоборот, сыртына да гүл кылып чаптадык да. Негизи үстү жактарына эле, мол жактарына гүл кылчубуз да мурдачы. Анан мунун баары жагын гүл кылган үчүн 2 күн убактым кетти. Бирок аябай сүйүндүм. Бул мен жаңы чыгарып аткан жумуштарым. Мен өзүм негизи 11-класс бүткөм. Айыл жергесинен, Аксай районунун Өзүпбүй мектебинен бүткөм. Шаарга келип окууга тапшыргам. Арабаева университетинин немесине бүткөм, программирование бөлүмүнө. Бир аз башында шартым келишпегенине байланыштуу окууну токтотконго туура келген башында. Кийин улантам деген ой болду, бирок дагы деле бошобой жүрөм. Бала кездеги кыялдарың кандай эле? Ким болсом деп кыялданчусуң? Кимдей туралачусуң? Же жашоо наразы болчу эле ушундай бир учур бар? Балким бизди көрүп жаткан бир инсанга сен жашоого көз карашың бүгүнкү маең менен өзгөртүшүң мүмкүнсүң да, түп тамыры мененчи. Ошон үчүн ушундай сага суроо берилди. Билбейм. Көп деле өкүнгөн эсте албайм. Себеби мен өзүм 3-классыман баштап негизи немеге аралашып баштагам да, коомго аралашып баштагам. Ага чейин аябай уялчак болчумун, чын. Такыр бирөөнүн көзүнө карап сүйлөй алчу эмесмин. Көчөдөн бирөөлөр өтүп баратса, жерди карап басчумун. Билбейм эмне үчүн. Ал учурда тайнемдердин үйүнө жаңы көчүп келгенбиз. Анан тайнем карап көрүп түшүндү окшойт. Магазин ачып, анан ошол магазинге 3-класстагы кызды отургузуп койду. Сатуучу кылып.
Анан ошол күндөн баштап кыз өзгөрдү. Ага чейин аябай уялчак болчумун. Мектепке барсам, мектептин бир бурчегине туруп алчумун. Звонок болуп, элдин баары сабакка кирип кетмейинче ошол жерде тура берчүмүн көрүп. Эч кимге көрүнбөй киремин депчи. Анан класска кирип, уже сабактар башталгандан кийин акыркы сабакка чейин эшикке чыкпасам ошол жерде тура берчүмүн. Дагы көрүп эч кимге көрүнбөйм депчи. Ошондой аябай уялчак болчумун. Сүрдөнчөк болчумун, бирок мындай кээде ыйлачумун ошол учурларда. Кийин магазин ачылып, магазинге отуруп калгандан кийин билбейм, аралашып кеттимби элдерге аябайчы. Мындай ар кандай адам келет магазинге. Жакшысы келет, жаманы келет, ошондой отуруп эле мындай. Өзүңдү тарбиялап атсың да. Ооба. Турмуштан эле өзүмдү тарбиялап алдым десем болот да. Өкүнгөнгө такыр колум тийген жок, чындыгын айтайын. Өкүнгөндөн деле мындай чынлыгы мындай неме көз караш менен караганда пайда деле жок негизичи. Андан көрө алдыга карап аракет кылып, бир аз болсо дагы жашооңдун бир жерин, например, бир бурчун сулуулаш үчүн аракет кылып, мындай жашай берген жакшы экен деп ойлодум да. Өзүңдүн аңсезимиң өзгөрүш керек экен да. Ооба. Өзүмдүн аңсезимимден эле неме болот болуш керек деп ойлойм бул жердечи. Себеби менин деле эч ким анчалык неме кылчу эмес, бөлчү эмес. Мектебибиз кичинекей болчу. Мындай көзгө көрүнө турган эле мектеп болчу да. Анан окуучулар деле аз, шылдыңдашса деле болмок, ошолор кол менен көрбөсө деле болмок, бирок жок, алар антишкен жок. Наоборот, мен өзүм уялып эле. Нарга качып ушинтип жүрөсүң. Бир концерт уюштурбадыңар беле? Ооба. Адам түшкөн каражатка балким үй алам депчи. Өзүң батирде жашап, батирдин акчасын табып, өзүңдү өзүң каржырап келет эмессиңби? Анан ошолдогу топтогон каражатка эмне кылдым, эмне алдым, батир алганга үлгөрдүңбү же кайрымдуулукка жумшап салдыңбы акчаны? Неме жаңы жыл учурунда кылдык. Концертти Анжелика эже өткөрүп берди. Ал жактан гүлдөрдү саттык көбүнчө. Ал сатылган гүлдөрдүн акчасынан мен тайным операция жасаттым. Тайныңа операция жасаттым. Бир аз грыжасы бар болчу, ошого операция жасаттык. Андан кийин жашоого кетти. Анча туугандарыма. Кудай буйрса, эмгиде сен өзүңдүн үйүңө келебиз, э? Ооба, буйрса. Атаң эмне иш кылат? Мен апам качып болуп калган. 6 жыл болду быйыл. Атамы чынын айтканда практически тааныбайбыз деле, азыр көрсөк. Өз убагында деле анчалык деле таанышпаган болчук, таанышканга болобуз деген эмес. Көбүгө. Бир аз көбүрөөк ичкиликке моюн сунган киши. Жаштап таанышып сүйлөшүп турган эле эсеп ойлойм, чынын айтсам. Биз 8 жашымда тайнемдин үйүнө кеткенбиз. Андан кийин бир жолу көрдүм, 12-13 жашымда. Андан кийин көрө элекмин. Кудай көргөзбөй эле койсун деп тилек кыла алмай. Туугандарың? Бир тууган иним бар өзүмөн кийин. Азыр чоңу Москвада иштеп атат. Кичинекейим Айылда. Быйыл 9-классты бүтүп туруп таң калып калдым. Чоң жигит. Бутуң ооруп кеткен жокпу? Жок, жакшы. Көнүп калганбыз, бир уттап. Обычно. Нерсе кирип отуруп. Маршруткаларда, автоунааларда эмнелерге түшкөндө кыйыныраак болсо керек, э? Ооба. Транспортко. Маршруткага түшкөндө өзгөчө кыйын. Мурда протез менен кийип жүргөндө аябай кыйын болчу экен. Азыр мындай балдак менен жүргөндө оңой болуп калды. Себеби протез менен кийип жүрсөң, протез экенин эч ким көрбөйт, анан билбейт экен дагы, анан келип туруп эле тур дей берет болчу, анан Дордойдо жашачумун да. Ош базарда иштечүмүн. Дордойдон маршруткага түшүп туруп, анан кийин протез менен монтуп түз туруп Ош базарга келип, кайра кичине түз туруп Дордойго кетчүмүн да. Азыр балдак менен болгон үчүнбү, мындай чыксаң, азыр көп адамдар да таанып калышты да. Балконду толтуруп запас гүл жасадым, чтобы ушул неме кеткенден кийин, ушул балекет жок болгондон кийин баардык апаларды гүлдөр менен куттуктап. Мынакей камырыбыз даяр болду, фаршыбыз даяр. Эми мен азыр бул жактан камырды жая берейин. Сиз болсо касканды майлап туруңуз. Азыр бат-баттан эле жая калабыз бул жагын.
Манты бышканга чейин жүрүңүздөр, мен сиздерди өзүмдүн жумушум менен, гүлдөр менен тааныштырып келейин. Саламат жасаган манты дагы даяр болуп калды. Баарыңыздарды манты жегенге чакырабыз. Саламат бир эле гүл жасабастан ушундай сонун камыр тамактарды дагы жасайт экен. Мен ошол нерсе сүйүндүрдү. Ар бир айым тамак жасаганды сөзсүз түрдө билиш керек. Анда эң жакшы көргөн момент да ушул. Тамак бар жасатып ушул деген дегустейшн. Келем бисмилла алып көрөлү. Алыңыз. Ана. Бисмилла. Сонун болуп тур, укмуш болуп тур. Сонун болуп тур чынында манты. Баарыңыздарды манты жегенге чакырабыз. Саламат, сизге чоң рахмат. Ушундай жакшы дамдуу тамак жасап бердиң. Кудай буйрса өзүңүн ак өргөлү бол. Быйыл ушундай жакшы каалоо тилектериң бар экен. Сенин үйүңө баралы өргөлөп. Анан дагы сиздер менен коштошпоймун. Биздин эфирлерди кое бербей көрүңүздөр. Лайк, комментарий басуудан эч качан эринбейсиздер. Максат Анарбектин YouTube каналына катталууну унутпаңыздар.